Австралиядан келген дорпер. Россиянын баары ушуну багып болбоду, дорперчи. 2 айда ушуга чейин чоңойду. 2 айда ушуга чейин чоңойду, где-то бир 30 килограммга чукул. Аябай жейт, булардын аппетити мощный. Буларды азыр барып түшкө жем берүү убактысы. Арашан жей берет, семире берет, эчтеке болбойт. Бул дорпер семиргенден көтөнчү учуп кетет экен. Бир тууганда дорпер 2-ни туйт экен, Күзүндө 2-ни туйт, кышында 1-ди туйт. Баасы канча болот азыр? Арашан алыптыр ушундай машина менеп жүрөт. Достор, баарыңыздарга салам. Жаңы чарба назарыңарда. Бум деген Кыргызстанда азыр Арашан менен болуп атат. Бирок биз бүгүн башка асыл тукум малды көрсөткүбүз келип атат. Бул Австралиядан келген дорпер. Эми мен үчүн дорпер өтө сулуу мал болуп эсептеленет. Дал ушул дорперди биз бүгүн Арашан породасындагы мал менен салыштырабыз. Ошон үчүн биз Равшан байке конокко келдик. Равшан байке, салам алейкум. Кош келдиңер. Равшан байке бизде дорпер багып баштаптыр 1 жыл мурун. Ушул дорпер менен качан алектенип баштадыңыз? Качан идея келди эле багам деген? Мен 2018-жылы башка жумуш тармакта иштечүмүн. Ошол жерден мурдакы жогорку кеңештин депутаты Нурлан Сырдыбаев деген агабыз бар Таластан. Ошол агабыз ангусту Кыргызстанга алып келгенде биринчилерден болуп. Ошондо айтты эле: "Мен ангусту алып келдим, сен жаңылык дорперди алып келбейсиңби?" депчи. Ошол киши идеяны айтып баштаган. Ошондон баштап мен изилдеп баштагам. Аябай кызыгуу пайда болду мага. Пайда болуп анан былтыр башка жумушта иштечүмүн. Ошол жакты баарын жаап туруп, анан ушул дорпер кой бакканга өткөнбүз. Былтырдан баштап. Канча дорпер сатып алдыңыз эле? 52-ни сатып алгам. 52-ни сатып алгам. Пакетте Алям деген дорпер баккан жигит бар, уйгур жигити. Ошондон сатып алгам. Анан 6-оону Гөлдөн Азиз деген жигиттен сатып алгам. Анан Равшан байке, дорперден тышкары силерде Арашан бар экен да? Арашанда канчоосу бар сизде? Арашандан 65 баш бар. 65 баш бар. Азыр 25-ти Гөлдөн Тилек Тыналиев агабыздан алганбыз. 3 кочкор менен 28 алганбыз. Андан мурда биринчи койлорду алганбыз. Муну Эрмек Көкүлөв деген бар, Сокулуктан, ошонун койлорунан алганбыз. Биринчи ушулардан баштап. Дал Арашан менен канча мал алектенесиңер силер? 1 жыл болду да биздин алектенип баштаганыбызга. Козуларын кармап көрсөң болот. Чоңдор сүйрөп кетет. Так, ана кайсыңыз? Тет жакта козу бар тигине. Аркы четте козусу бар ошо. Мына молбу? Ошол козу. Арка, ошо. Шекөт. Муну эме мойнунан кармаш керек. Так, өтүрлөр андан эмес. Тети кичинекей кармагым келип атат. Чочутпай эле жем жеп атканда эч керек да. Мен кармаш берейинби? Мындай эле кармайлычы. Ушул Равшан байке, ушул дорперге канча мал болду? Качан төрүлдү эле? 2 ай болуп калды буга. Амантур досум жакшыраак билет, эми бул постоянно ушул жерде эметет. Жаманкулов Амантур ушул бияктын хозяйны, глава командующий ушул киши. Мен рабочий. 2 айда ушуга чейин чоңойду? 2 айда ушуга чейин чоңойду, где-то бир 30 килограммга чукул, 25-30 килограммдык вес да примерно. Көтөрүп көрсөң болот. Могу башка да бизде суроо бар да, биз эл кете берсин. Бул дорпер мененчи интернеттен көргөмдө Арашанга караганда көбүрөөк жем жейт депчи, мындай көп түрлөрүн жейт депчи. Любой чепти жейт деп. Чөптүн бир 2 эсе 3 эсе көп түрүн жейт да. Тигилерден чыккан кашектин баарын буларга салабыз, булар жей берет, эчтеке калтырбайт. Булардын астынан вообще чөп чыкпайт. Анан дагы бизде башка суроо бар да, могул Арашан мисалы эң чоң козулары бир
200 килограммга чейин чыгат да. А могу дорпердин максимальный салмагы канча? Биздин мына Ганс деген кочкорубуз бар. Ошол 140 килограммга чейин чыккан. Тетигине Германиядан алып келишкен. 140 килограммга чыккан. Азыр где-то 125 килограмм тегерек рабочий вес. Булар негизи австралийский породада, Австралияда мисалы климат башкада ысык. Кыргызстанда кыш бар. Анан канчалык ушул дорпер Кыргызстандын погодасына ылайыктуу? Мен интернеттен көп жылдан бери мындай байкап көрүп жүрөм. Россиянын баары ушуну багып калбады, дорперчи. Дорпер болуп атат. Анан бизде мына могу навесинасынан эле чыгып кетти. Мындай кышка жакшы эле семиз бакса чыдамкай эле болот экен. Козулары 1 сааттан кийин уже тыңып жакшы болуп калат экен. 1 саат экен да туулгандан кийин. 1 сааттан кийин жакшы өзүнө келип, анан отдельно иш жагына бир 3-4 күн кармайбыз. Кийин кайра бияка чыгарып коебуз. Анан биякта жүрө берет, чок эле. Жок, отдельно буларды туугандан кийин отдельно 2 маал жем берип, отдельно кармайбыз да. Тууганда. Батыраак чоңойсун деп. Батыраак чоңойсун, семирсин деп, жумда жакшы, этинен түшпөсүн депчи. Равшан байкебиз негизи анан көрсөтөбүз, чоң Геленваген айдайт экен. Анан бир суроодо биз бияка келгенде Геленвагенди көрдүк, анан ойлогонбуз да, билген азыр ичинде сонуу шарт, ичинде кондиционер, вентилятор коюптур депчи. Анан ушундай шартта мисалы Арашан менен дорперди бакса болобу? Негизи болот. Анан биз былтыр сарайыбыз жок, эчтекебиз жок эле. Кичине документ жагынан проблема болуп, жерибиздин документтери бүтпөй калды. Сарай салып атабыз, Кудай буйрса. Анан досу экөөбүз кеңешип туруп эле, могуну бир 4 күн 5 күндө временный убактылуу салдык да, баарын сатып алып коюп алып, анан кайда алып барабыз, кайсы жака багабыз деп, анан эми ушундай кымбат кочкорлор, койлорду алып алгандан кийин анан өзүбүздүн үйдө караш керек болуп калды, өзүбүз багышыбыз керек болуп калды. Убактылуу гана салдык. Кудай буйрса сарайларыбыз быйыл бүтөт. Жайга чейин бүтүп калат. Кудай буйрса Евро сарай салып атабыз. Анан Кудай буйрса конокко чакырабыз, келесиңер, көрөсүңөр, көрсөтөбүз баарын. Дал ошол видеону биз Равшан байкеге кайра жайында келели. Ошону биздин жаңы чарба долбоорубуздун Instagram баракчасында көрсөңөр болот. Равшан байке конокко барып туруп, дорперлерди кайра тартып кетебиз да Instagram баракчабызга. Ылдый жагына ссылканы таштап коебуз, кирип биздин Instagram баракчабызга катталып койсоңуздар болот. Арашанга салыштырмалуу бакканы кайсынысы жеңилирээк экен, кайсынысы оорураак экен? Бирдей эле. Одинаково. Бирдей эле мындай. Ага деле чөп саласың, ага деле чөп, жем бересиң, ага деле жем, буга деле жем. Анан бул Равшан байке буга чейин айтып кетти, бир тууганда дорпер 2-ни туйт экен, 2-ни туйт, 2-ден 3-төн туйт. Биздин тажрыйбабызда пока 3-тө туй элек. 2-ни туп атат. Негизи биз примерно 1 жылда 3-тө деп эметип коебуз да. Кээде күзүндө 2-ни туйт, кышында 1-ди туйт экен. Ушундай да болуп калат экен да. Бат-бат туып турат турбайбы? Жылына 2 жолу туйт. Ошондо 1 жылдачы 2 жолу туса, эми примерно бир 3-тө неме коз алат экенсиңер да? 3-4 ооба, 3-тө. Бир кой 3-4 коз, бир кой 3-4 коз туйт. Менин оюмча, эми бул менин оюмда дорпер өтө сулуу да. Анан мында өзүнүн уникальности бар да, башы кара, анан денеси ак болуп. Мультфильмдегидейчи. Анан Арашанды караганда Арашан деле сулуу да, өзүнчө сулуу да. Бирок дорпер 25 күндүк козулар мына. Могу бүт барыбы? Жок, тетигилер 6 айлык, булар 23 күндүк мо. Аха. А могу дорпердин кичинекей козуларычы баш Арашан менен чогуу эле жүрөт да биякта, туурабы? Ооба. Оператор азыр көрсөтөт. Өтө сулуу. Менин оюмча, эмнеге биз дорперди тарталык дедик, анткени бул өтө сулуу да. Бергел. Кичине чыла болуп бияк. Мен жакшы тоюптур, курсагы моундай үйлөнүп калыптыр. Аябай жейт, булардын аппетити мощный. Тиги Арашандын койлордун баласы эмип атканда бул чуркап барып эмип кетишет, урдатчы. Ушундай шустрый болот.
А булар выживаемости кандай экен? Бүт бара эле неме выживают, да? Бизден пока о 100%. 100%. А мисалы Арашан менен салыштыргандачы? Бизден эми Арашан да өлгөн жок, тигин да өлгөн жок, пока жакшы эле. Демек, Ухот жакшы эле болуп атат да. Байке жакшы Биздин багып могу досум Жаманкулов аман тур. Ушул да баарын караган, билген, баарын көзөмөлдөп турат өзү 24 саат бою. А мунун бир аз башы ак экен, Өйдө жа төбөсү. Бири эркек, бири ырга чыкпайт да. Основном ушундай экен да. Демек, Дорпердин эң мындай жанакы эмне десе, эң жакшы жагы булар көп тууйт. Анан Бат көбөйт да. а могу салмак алгандачы? Бир күндө примерно козулары 500 граммдай вес набирать этет дейт да. Примерно 400-500 грамм. Бир күндө. Бир күндө. Ошондо 10 күндө бир 5 килограмм алат экен, Ооба. Арашан байке буга чейин көп адамдар айтып келет, мисалы, могу Арашандын этин жеп көрдүк дейт да, анан бир аз мындай майлуу дейт да. Дорпердин эти кандай экен? Чынын айтыш керек, Дорпердин этин жеп көрө элекпиз. Союп көрдүк, бирок жеп көрө элекпиз. Арашанын этин биз да жедик, кымбат кочкорлордун этин жеп көрдүк. 23 000 долларга чейин кочкорлордун этин жеп көрдүк. Дорпердикин эми жейбиз, Кудай буюрса, кичине чоңоюп атат. Буюрса эми быйыл жеп баштайбыз, Кудай буюрса. Анан могу выход мяса канча экен буларда? 70% деп айтылат. 70% деп айтылат да. Мисалы бир дорперибиз, мисалы чоңусу 100 килограмм болсо, чистый выход мяса 70 килограмм 70 килограмм керек. берет. Мисалы азыр эми Кыргызстанда мен ишенем, көптөгөн адамдар бар, мисалы бир өзүнүн бир мүлкүн сатып туруп, бир 100 000 долларды тауып туруп, ошол 100 000 долларды каяка салса болот. Мисалы Дорперге салганы жакшыракпы же ошол эле акчаны мисалы Арашанга салган жакшыракпы? Бул суроодо Дорпер десем Арашандагылар жаман көрүп калат. Арашан десем Дорпердегилер жаман көрүп калат да, анан сөгүп жүрбөстү сөгөт го дейм биз. Эми ар кимдин өзүнүн желаниясына, каалоосуна жараша. Мен өзүм мага менин оюма койсо мен Дорпер бакмакмын. Ошол эмнеге ошо хотя бы бир 3 причина айтып бера аласызбы? Эмне үчүн Дорпер? 3 причина: Дорпер бат көбөйөт. Бат көбөйөт. Бат сатылат. Арзаныраак баасы. Прибыльныйраак да. Эми 100 000 доллар менен көп болсо бир 3-4 эле кое аласың. Анан кочкор, например, кымбат кочкор алыш керек. 100 000, 150 000 доллардык, 50 000 доллардын өйдө. Кичине акча көбүрөөк талап кылат да. Арашангачы. Эгерде тиги Арашанды жакшы селекция кылып чыгарсаң, убакыт көп талап кылат. Мындан көп убакыт талап кылбайт. Бул бат акчаңды бат кайтарганга да. Негизи бул Кыргыздын бренди, бул Арашан жакшы. Акчасы бар кишилерге бул Арашан менен деле баштаса болот. Кудайдын буйругу, береке бар дейт койдо негизи. Арашан деле баштаса болот, Дорпер деле баштаса болот. Мен негизи биринчи Дорперден баштагам. Биринчи Дорпер алып, анан Арашанга өттүң. Анан Арашанга өттүм, анан дагы башка эчки, асыл тукум эчкилерден да багабыз да биз. Эчки кайсы түрлөр бар сизде? Гулаби, ак эчкилер, кулагузун, анан камари, анан битал. Алар да бар. Дорпердин азыр болжолмолуу баасы канча болуп атат азыр? Мисалы, бирөө сизге чалат, мисалы, Равшан, мен Дорпер алгым келип атат, канчага сатасың дегенде. Пока биз өзүбүз козу кезинде сатып алганбыз, кичинекейлердинчи, ошо козу кезинде 100 000ден алганбыз. Ар бир башта 100 000ден алганбыз, кичине бактык, 6 ай 7 ай багып туруп, токту кылып туруп 120 000ден саттык. Кудай буюрса, өзүбүздүн койлор көбөйүп, кичине расходторубузду жаап калгандан кийин элге жеткиликтүү кылып, арзан кылып сатабыз деп Кудай буюрса, мен айта алам да. Кичине колунда жок кишилерге арзаныраак берип, ошолордо элде болсо, анан бизде болот деген. Элге жайылсын деген. Жайылсын, элде көбүрөөк болсо, анан бизде болот дегенчи. Анан келип бизден алып атат.
бизден алып атат, козуларын алып атат, анан эркек коз алабыз дейт да. Мен айтам, эркек козу сатып албагыла. Мен кочкорду мындай эле берейин силерге. Коюңарды токтотуп алып туруп, кайра кочкорду алып келип бергиле. Ошо кочкор алам деген акчаңарга лучше бир козу ургачы кой алгыла. Көбүрөөк болот. Анан мен силерге кайра дагы бир качырып берем. Андан кийин силер эркек козуңарды алып келсеңер, мен силерге башка ошол линияга жарашыктуу кылып туруп, башка кочкор козу берем деп эркек козундай бир шарт түзүп берип атам. Кан алмашып турсун. Кан алмашып турсун, ошондой болуп атат да. Демек, дал ушундай достор, эгерде дорпер алам деп же көптөн бери ойлонуп атсаңар, Равшан Байкеме чалсаңар болот. Ылдый жакта Равшан Байкенин номерин, анан Инстаграм баракчасын калтырып кетебиз. Анан Равшан Байке рацион боюнча биз билебиз, эми дорпер бүттүр чөптү жейт экен, бирок эми мындай бирин көбүрөөк бересиңерби, же жемди көбүрөөк бересиңерби? Биз жемден беребиз. Ар бир койдун өзүнүн козулардыкы отдельно автоматка деп коет. Бул тууган койлорго, төлдөгөн койлорго беребиз. Анан жөнөкөй койлорго кой арашан деген бар, ошондон беребиз да. Анан кээде семирип кетет, кой аябай семирип кетет да. Анан ошондо кичине порциясын азайтабыз, жемди бербейбиз. Чөптү 3 маал эмес 2 маал берип, асастан берип, ошондой кылып кичине мындай формада кармайбыз да. Мунун баарын карап турган менин досум Жаманкулов Амантур өзү баарын ошону контролдойт. Баарын карап турат. Ошондо контролдойт. Өтө семирип кетсе эмне болот? Өтө семирип кетсе, көтөн чучуктар чыгып кетет экен семиргенденчи. Ошо өзүңөр көрдүңөр да? Баардыгы чыгат экенби? Же көбүнчөсүн чыгып кетет экен, анан ошон үчүн азайтсак анан нормально болуп калды да. Демек, рационду деле бир аз контролдоп туруш керек экен, өтө семиртпей. Обязательно. Арашан жей берет, семире берет, эчтеке болбойт. Бул дорпер семиргенден көтөн чучугу чыгып кетет экен. Демек, дорпердин эми мындай өзүнүн логический максималдуу салмагы бир 140 килограмм тегерек экен, 140-150. 150. Кочкорлордуку. Бирок андан көп уже болбойт, не рекомендуется. Жок, болбойт аны эметкен. Дал ушул жерде биздин аталыктагы досторубузга деле реклама кылып кетели. Аталык жем менен Равшан Байкебиз колдонот экен. Жемдин сапаты боюнча кандай? Жемдин сапаты боюнча мен арпа менен жүгөрү менен багып көрдүк койлорду. Козулар ооруйт экен, койлор ооруйт экен, көбүрөөк жеп болсо күптүү болуп калат экен. Ооруп кайра вес тамак жебей, чөп жебей, жем жебей артка кетет экен. Бул аталыктын жемин бизге айткан боюнча такыр мындай күптүү болбойт экен, анан арыктабайт экен. Арпа менен 3 айда семирчү койлор биз өзүбүздүн практикада биз байкап көрдүк. Муну менен где-то 1 ай, 1,5 айда семирет экен. 1 айда биз дорперлер 1 айда жумуртка болуп калат экен, аябай жакшы семирет экен. Демек, арпа менен андай семирбейт да. Демек, выгодныйраак болот. Аябай выгодно, акча жагынан, үнөмдөө жагынан бул аябай выгодно да. Балким биздин аталыктагы досторубуз көрүп калса, бизди чакыргыла, ушул бизге негизи кызыктуу да, тартып кетебиз. Ушул жем кандай даярдалат, каякта даярдалат дегенчи. Достор, дал ушундай бүгүн чыгарылыш болду. Көргөнүңөргө чоң рахмат. Биздин YouTube каналыбызга катталгыла, кызыктуу комментарийлерди калтыргыла. Арашан алыптар ушундай машина менеп жүрөт.